Байыркы Славян элинин элдик майрамы Каракол шаарында быйыл 17-жылы белгиленип жатат. Жаз чакырган бул күндө катышуучулар орус элдик ырларын ырдап, элдик оюндарды ойноп, сынактарга катышты. Сегодня в нашем городе Каракол проходит. Бүгүн Каракол шаарында адаттагыдай эле жыл сайын өткөрүлгөн Масленица майрамы өтүп жатат. Биз абдан ыраазыбыз. Каражат жагын шаардын маданият бөлүмү уюштуруп берди. Бул биздин улуттук майрамыбыз. Абдан жакшы. Аба ырайы дагы бизге жакшы болуп берди. Катышуучулардын маанайлары дагы жакшы. Ошондой эле сүрөттөрдүн көргөзмөсү уюштурулду. Жарманке жайылып, орустун улуттук тамак аштары, эң негизгиси жаздын жана күндүн символу болгон куймактар да коюлду. Көп жылдардан бери катары менен өткөзүп келатабыз. Бул майрамда Каракол шаарындагы канча диаспора өкүлдөрү болгон болсо, ошол диаспора өкүлдөрүнүн баардыгысы чогулушуп, ынтымакта, мына ушул Чыңгыз Айтматов атындагы борбордук аянтта жылыга келип бир майрамдык шааңын өткөзөбүз. Майрамдын аягында кыштын кетишин жана жаздын келишин билдирген Масленицанын сөлөкөтү өрттөлдү. Активдүү катышуучуларга сыйлыктар тапшырылды. Жазгүл Сатаева, Ильич Касыинов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.